Программабызды улантабыз, урматтуу достор. Эл ичи өнөргөнчү деген сөз дагы бекеринен айтылбаса керек. Кыргызстанды, алакандай болгон Кыргызстанды ушундай дүйнө жүзүнө таанытып келаткан көптөгөн өнөр адамдары, спортчуларыбыз бар. Ошондой адамдардан учубуз кур эмес экен. Бүгүн ошондой чыган инсандардын бирин биз студиябызга чакырганбыз. Бизде бүгүн бийчи, ушу жакында боло турган Тайванга 2018 жылы өтө турган Олимпиадалык оюндарына катышуу үчүн экинчи тандоо туруна барчу Алтынай Абдрасулова жана аны тапкан апасы Турсунай Сыргатаевалар бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Ушундай сизди жолдомо алыптыр, жакында Тайванга барат экен дегенди укканда эле биз аябай сүйүндүк, сыймыктандык, азаматсыз. Ушунуңуздан жазбаңыз. Качан, каяка, кантип барасыз? Биринчи турунан кантип өттүңүз? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчи тур болсо цифровой болуп өткөн. Мен болсо видеого тартып өзүм бийимди аларга жөнөткөм. Бүт дүйнө жүзүндө балдар ошол экен да, балдар кыздар. Кийин алар ошо видеолорду тандап, карап, экинчи турга кимдер өтөт тандашкандан кийин мен да ошо тандоого ошол судьяларга жабып калып, ошо экинчи турга өттүм. Сиз брейк бийлейт экенсиз. Канча жашыңыздан баштап бийлейсиз? 14 жашымдан баштап бийлейм. Азыр канчадасыз? Азыр 17. Азаматсыз. Эң сонун дал ошол видеону жөнөтүп жатканда ал жакта мисалы өзүнүн условиялары болот эмеспи? Ошол жерде мисалы башка өзүңдүн улуттук бийиңди бийлейсиң, же болбосо башка түрдө бийлейсиң деген талаптар болду беле? Ошол тарапта. Анан кийин ошол видеону жөнөтүп атканда сиз да ушундай илинип калам, же болбосо ошол жака чакырып калат деп ишендиңиз беле? Ооба, ишенгем. Азаматсыз. Келиңиз Турсунай эже. Сиздин кызыңыз бийлеп атканына сиз кандай карайсыз? Кутмантан, Кыргызстан. Ошо менин кызым Алтынай, 4 балабыздын 3-үчүсү. Ошо кичинесинен эле аябай таланттуу өстү, сабакты аябай жакшы окуп, орустар айткандай вагони воду через медные трубы дегендей бүт бардык ыр жагынан, бий жагынан, сабак жагынан, математиканы аябай жакшы билет. Анан ушинтип 14 жашынан эле ага чейин башка спорттор менен да заниматься этип, айкидого барып жүрдү. Анан эле брейк данска өткөндөн кийин ушул мен үчүн ушул брейк данс аябай жакшы экен, мага аябай жакты деди. Биз аны колдодук. Мына ушул күнгө чейин ошо машыгып келатат. Бул бий жөн эле бий эле эмес экен, бул жерде спорт бар. Бул жерде пластика бардыгы бар да, ошон үчүн биз атасы экөөбүз ошо кичинесинен эле биз аябай колдоп келатабыз. Дагы колдой бермекчибиз. Мына ушинтип экинчи турга Тайвань деген бул аябай Кытайдан да алыс мамлекет экен, ошол жака кетип атабыз 29-нда буюрса. 29 ноябрда кетип атабыз. Эми соревнования декабрдын 1-2, 3-3 күн болот экен. Бул жерде Олимпийский комитет, биздин улуттук Олимпийский комитеттин жетекчиси Саламат Эргешевке рахмат. Ошол да ошо уюштурганга анча-мынча жардам берип атат. Алтынайдын ошо жол киресин барган келгенин төлөп беребиз дешти келгенден кийин. Меникини эми өзүбүз, эми бул 18-ге чыга элек да, ошон үчүн мен кошо барышым керек. Ошо Саламат Эргешевке рахмат, ушу уюштурган жагынан жардам берип атат. Башка мындай демөөрчүлөр чыккан жокпу? Башка демөөрчү аябай чыгыш кыйын экен, негедирчи транспорт министерствосу 10 000 сом бөлүп берди. Эми аз болсо да мейли, рахмат. Анан башка азырынча жок. Боло элек. Көп учурда бизде ушундай болуп атпайбы? Көптөгөн таланттуулар бар, көп учурда ушундай сынактарга жол киреси жок, же болбосо дагы бир ушундай каражаты жок, же баргандан кийин ошол жакта жашай турган тамак аш ушунун баары эле акчада, эми ал жакта жашоо кымбат экен, ал аябай бай мамлекет экен. Бай мамлекетте ошого жараша алардагы тарифтер, баалар аябай жогору болот экен. Эми биз кандай болгон күндө дагы барабыз деп чечтик, сөзсүз барабыз. Эми жолун табабыз да. Ооба, барып келиңиздер, ийгилик. Биринчи орунду алып келиңиз, гран-прини алып келиңиз, сизге ошону каалайбыз. Биз билгенден бул брейк данс, брейкти бул ар ким эле бийлей албайт да. Керек болсо мырзалар деле бийлей албайт. Сиз үчүн кыз болсоңуз, баягы кыздар назик деп коебуз, жумшак деп коебуз. Кыйынчылык туудурбайбы? Туудурат, бирок мен аны чыдайм. Брейк дансты эмне үчүн тандадым? Мындай бир башкача бийде бүт кыздар эле народный танцы, там ушундай кыздардай болуп бийлеп жүрө беришет. Мен ушундай башкача, башкаларга окшобой өзгөчө болгум келет да, ошол үчүн дагы брейк дансты тандагам.
Башка спорттордо да жүргөн экенсиз, анан брейк бийине келгенден кийин ушул меники деп өзүңүздү тапкан турбайсызбы ошол жакта? Көп адамдар өзүнүн эмнеге шыгы бар, өзү эмнени каалайт таппай жүрүп өтүп кетишет экен. Азаматсыз эрте тапкан экенсиз. Бул бий сизге ушу бийден сырткары дагы эмнени берет? Бул бий маанайымды көтөрөт. Мисалы, бүт тренировкага барганда жыргайм. Жана өзүмдүн ден соолугума жакшыбы. Анткени апам айткандай, бул жөн эле бий эмес, жана спорт. Бүт колдор, буттарым күчтүү, ошо. Бул дал ушул бийди үйрөнүүдө сизге балким ошо 14 жаш менен билейм деп жатпайсызбы? Бирөө үйрөткөндүр же өзүңүздүн кызыгууңуз бар дагы? Жок, үйрөткөн. Мен биринчи жолу залга келгенде ошо бир тренер болгон. Менде 5-6 тренердой болду окшойт. Анткени залдан залга көчүп, же тренерлер өздөрү ушинтип алмашып жүрүп, мен өз багажым ушундай көп болуп калганда, ушу 3 жылда жакшы результатка жеткем. Азаматсыз. Ал эми ушул бийден сырткары дагы башка эмнелер менен алектенесиз? Азыр бийден сырткары көп нерсе менен алектенем. Мисалы, азыр сүрөт тартып баштадым. Аябай ушул жагып атат. Жана ырдайм, бийлейм. Негизи өзүңүз чыгармачыл адам турбайсызбы, азаматсыз. Ушунуңуздан жазбаңыз. Талант бир кырдуу болбойт дейт, көп кырдуу болот. Андыктан бардык жактан таланттуу киши бардык жагынан таланттуу болот дейт. Бий деп атабыз, брейк деп атабыз. Бир күндө канча убакыт машыгасыз? Көптөгөн машыктыруучулардан өткөн экенсиз. Жумада 3 жолу тренировкам болот, 2 сааттан. Бирок кээде ошо ортодо 1 сааттан тренировканы өткөзөм үйдөн өзүнчө. Өзүнчө да. Демек, күн сайын болот турбайбы? Машыгып. Бизде үйдө дагы жаккан спорт залыбыз бар, ошо мындан кийин дагы бир клубубуз бар, ушулар үчүн ошо бардык шартты түзгөнгө колубуздан келишинче аракет кылганбыз. Ошо машыкканга бардык шарттар бар үйдө. Ошо шартты түзүп койсо эле көптөгөн бизде ушундай чыган инсандар көп. Ошолордун бардыгы чыкса жакшы болот эле. Айтыңызчы, ал жака барганда кайсыл номерлерди көрсөтөсүз, канча номер көрсөтөсүз? Ал жакта бир эле бий менен чектелбейт да? Ооба, ал жерде аябай кыйын система, мен ушинтип ойлойм. Биринчи 50 кыз барат, 200 бала барат. Ошо 200 баладан 32 бала өтөт, 16 кыздардан 16 кыз өтөт. Бул эми өзү соревнованияга эле. Анан кийин алар дагы биз айткандай батл болот. Анан кийин ошо батлдан эки, мисалы мен жана дагы бир кыз чыгып, биз билейбиз, анан кийин эми судьялар тандашат да, же мен, же ошол кыз. Анан ошентип 16 кыздан 10 кыз кийинки турга өтөт, 32 баладан 20 бала кийинки турга өтөт. Ошентип эң артында күчтүүсүн күчтүүсү, мыктынын мыктысын тандашат турбайбы? Рахмат келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ак жолго алайбыз. Жакшы барып келиңиздер. Биздин желегибизди желбиретип, ошол утуш менен биринчи байге менен кел деп айтмакчыбыз. Биз сиздерге ишенебиз. Өзүңүздөргө ишениңиздер. Биринчи орун сиздердики болот. Ишеничиңер үчүн чоң рахмат. Ал эми ким спонсор болгусу келгендер болсо, Facebook аркылуу менин баракчам бар, Турсунай Сыргатаева. Турсунай Сыргатаева деп Facebook'тан сизди таап, кайрылып жардам беришсе болот. Андыктан бардык темөөрчүлөр капчыгыбызды катпайбыз, колдойбуз жаштарды. Андыктан бизнесмен байкелер сиздер үчүн да коет. Рахмат сиздерге. Ийгиликтер менен барып келиңиздер, жакшы барыңыздар. Сиздерде ушундай жакшы шаң менен тозуп алганга дал ушул студияда сиздерди кайра жеңиш менен күтмөкчүбүз демекпиз. Ошондой. Рахмат. Ийгиликтер болсун.